2016-жылы Кыргыз өкмөтү Кыргыз алтын ишканасы менен биргеликте мамлекетке Орто Азияда эң чоң инвесторлордун катарын толуктаган Жеңгиз Холдинг компаниясын алып келишкен. Жеңгиз Холдинг Стамбулда эң чоң аэропорт салган компания катары гана белгилүү болбостон, геништетүү боюнча да ири компания. Дүйнөнүн 4 бурчунда иш алып барган компания Терексайга инвестиция алып келип, геништетүү боюнча билимди өнүктүрүү жана жаңы технологиялар менен иштей алган эксперттерди даярдоону колго алган. 2020'den itibaren ise Eti Bakır'dın bul жерге келүүсүндө башкы максат терек кан. Бул чоң карьер. Биз алабыз деп жаткан алтындын 90% ошол терек кандан чыгат. Азыр биз турган Арча суудагы жумуштарды 2020-жылы февралда баштаганбыз. Мен келгенде бул жерде эч нерсе жок эле. Ошондой эле биздин кыргыз алтындан калган эски жумуш ордубуз Ак Теректе болчу. Ал жерде гаражыбыз, жатакана жана башка буюмдарыбыз бар. Алардын баарын ушул жерге көчүрүп келе баштадык. Yerleşmemiz, Kırgız altından kalma yerleşmemiz Akterek'teydi. Orada garajımız var, bakım atölyelerimiz var, başka tesislerimiz var. Bu sizler görüp жаткан бизнес инкубаторлордагы ушул Eti Bakır компаниясынын соцпакет эсебинен депутаттардын чечими менен жергиликтүү элдерге жумуш менен камсыз кылуу ушундай максатта салып баштаганбыз. Кудай буюрса алда бүтөйүн деп калган. Андан тышкары бул конкурстун негизинде келгенде 2016-жылы. Конкурстан уткан акчасын айыл өкмөткө түшкөн акчасынан ички жолдор салсалыктанган. Азыр бүгүнкү күндө ошол эле соцпакеттин эсебинен элди таза суу менен камсыздайлы деп биринчи скважинаны баштадык. Кудай буюрса алда бүгүн эртең биринчи скважинасы бүтсө 4 ай 5 айдын ичинде ушул элдин баарын таза суу менен камсыз кылабыз деген бир жакшы үмүтүбүз бар да. Андан булар менен сүйлөшүү жүргүзүп, азыр келишимдер түзүлгөн. Жаңы мектеп салып берүү боюнча Eti Bakır толук өзүнүн мойнуна алып, спонсорский кылып туруп проектлерде бүтөбүз. Экспертиза бүтсө ушу 1 айдын ичинде 430 орунду заманбап мектеп салып берген булар. Проектлер даярдалып, уже иштери башталат Кудай буюрса 1 айдын ичинде. Өздөрү көрүп жаткан болсок, негизинен соц объектилерибиз бардыгы эле ремонттон чыгып, эски имараттарды бузуп, жаңы имараттар салып баштадык да. Эми Эбелбейдин айтканына караганда, бул бизге түшүп аткан төлөмдөрдүн андан тышкардагы булар өздөрү да спонсорлук жардам кылып, баня салганы, мектептер салганы, детсадтарды оңдоого өзүнүн салымын кошуп жатыр да. Банясыларга деле ичиндеги шарттарын түзүп бергени аракет кылып, жакшы шарттар түзүп келет. Кудай буюрса дагы бир 5 жылдан кийин бардык соц объектилерди куруп, бир жакшы бир шаарчага айлантабызга деген үмүтүбүз бар бизде делечи. 2016-жылдан баштап Кыргыз алтын менен биргелешип Eti Bakır Терексай жоопкерчилиги чектелген компания түзүлгөн. Кыргызстан жана Түркиянын компанияларынын биргелешип иштешүүсүнүн негизинде чаткалдагы биринчи инфраструктура болгон жолдор калыбына келтирилип, жергиликтүү элдерге жумуш ордуларын даярдоо иштери башталган. Акыркы жылдарга утурлай Eti Bakır Терексай ишканасы жергиликтүү калкка 1000ден ашуун жумуш орундарын даярдап берди. Биздин компания Eti Bakır Terексай бүгүн абдан экологияга мамилеси абдан чоң. Эмне үчүн дегенде бизде квартал сайын экологический мониторинг өткөзөбүз. Экологический мониторинг это биз
ар бир киши больницага барабыз. Больницага барганда өзүнчө анализ тапшырабыз, кан тапшырабыз, жүрөгү текшеребиз. Ошондой биздин жаратылышта ошондой текшерип туруш керек. Бизде атайын лаборатория бар. Лабораторияда келгенде биз абанын анализин алабыз, жердин анализин алабыз, суунун анализин алабыз, радиационный фонддун анализин алабыз да ошону лаборатория, именно Чуйский экологический лаборатория бар, алар лабораторный исследование кылат да и бизге результаттарын көрсөтөт. Ошол результатты карап биз өзүбүз оценка кылабыз. Кандай болуп атат биздин деятельность, биздин жумуш істегенибиз зыян берип атабы, зыян берген жокпу? Если кандай өзүнчө параметр бар, ошол параметр өзгөрүп баратса, ошону карап, ошол параметр азайтсын деп мамиле кылабыз. Ишкананын миссиясы ген байлыктарды иштетүүнүн жаңы жолдорун табуу, экологияга зыяны тийбей турган техника, технологияларды Кыргызстанга алып келүү менен ген иштетүүчү алдыңкы фабрикалардын катарына кирүү болуп саналат. Ген байлыктардын запастарын изилдөө боюнча австралиялык компаниянын жардамы менен Терексай гени да көптөгөн жылдар токтоосуз иштей турганы аныкталган. Ишкана ачык тендерден утуп, ген иштетүү үчүн лицензияны сатып алган. Инвестиция тартуу боюнча $20 миллион келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвестициянын агылуусу үчүн жогорку технологиянын орду абдан маанилүү болуп турат. Ошондуктан компания четтен даяр эксперттерди алып келүү эмес, жергиликтүү калктан кадрларды даярдоо миссиясын колго алган. 2016 жылы Эти Бакыр компаниясы келгенден кийин жумушка 300-дүн тегерегиндей жумушчулар алынган. Жылдан жылга өзгөрүүлөр болуп атат. Бүгүнкү күндө 1000ге жетип калды жумушчулардын саны. Жумушчулар канча көбөйгөн сайын биз дагы коопсуздук жагын ойлонуп атабыз. Азыркы күндө коопсуздук техникасынын бөлүмү ачылган. Ал жерде 10 адистен биз турабыз. 4 адис коопсуздук техникасы боюнча иш алып барабыз. 6 адис, 2 производственный врач, анан 4 медайым. Алар 6-оо график боюнча жумушка чыгат. Коопсуздук техникасы боюнча биз 4-өбүз жумушту алып барабыз. Ишкана мамлекетке бир гана инвестиция алып келбестен, мамлекеттин социалдык жашоосуна дагы тыгыз байланышта. Ишкана жыл сайын бөлгөн соцпакет жергиликтүү калктын жана айыл өкмөттөрүнүн шарттарынын жана инфраструктурасынын жакшырышына өбөлгө түзөт. Жүздөгөн жумуш орундарын түзүү менен биргеликте Эти Бакыр Терексай ишканасы Жалал Абад облусуна жана Чаткал районунун инфраструктурасын өнүктүрүүгө салымын кошуп келүүдө. 2021 жылдын 5 айында гана Эти Бакыр Терексай ишканасы 317 миллион сом салык жана салык эместик төлөмдөрдү республикалык бюджетке төктү. 2016 жылдан тарта бюджетке төлөнгөн жалпы сумма 1,6 миллиард сомду, же 19 миллион АКШ долларын түздү. Белгилей кетсек, бул алтын иштетүүчү фабриканын курулуп жаткан маалында төлөнгөн төгүм. Ал эми фабрика ишке киргенден кийин салыктардын көлөмү кыйла жогорулайт. Кудайга шүгүр, азыр ошо мемелер келгенден бери жакшы. Ар бир үйдө жок дегенде бирден экиден бала чакалар иштейт. Эртең менен алып кетишет, кечинде алып келип коет. Мындай эме болбой калды бизде. Көп деле проблема жок. Негизинен алып киргенде мына айттарда деле Рамазан айларында деле продукта жагынан өз заманы көрүп жатсаң өз кыйынчылык болуп турганга байланыштуу. Şu жардам берип атышат, продуктанын деле. Кээ бир адамдар эми кандай түшүнүшүн билбейм, мен жекече оюм бул Терексайдын жашоочулары үчүн жакшы, аябай жакшы. Мындай кызматору бар, жумушу бар, айлыгы бар. Айлыкты стабильный берип турушат. Жакшы. Жақсы. Сізге келді да. Келіңіз.
Yana Tereksay'da Etibakır firması var bu. Oşol tarafından geldik. Belek kılıp alıp koysun meni atman dep. Sizge berdi oşonu alıp geldik. Bunun içinde may, görüç, vermişel, un, may, sakır bir nerse var sizge. Рахмат. Ушу мен күн помошту ушу өзүмүндай кыйналгап 5 балам бар. Мектепте Терексай орто мектебинде иштейм, техничка болуп. Анан 5 балам бар, өзүм квартирада жашайм. Ошо кыйналган үчүн ара тура ошо күн помошту айыл өкмөттөн, Этибакыр фирмаларынан мага жардам берип турушат. Ушу Этибакыр фирмаңызга мен ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат ушунча жардам берип турганына. Дайым эле алып турам. Ушу күн помоштон арткандары мага дагы жардам берип турушат. Этибакыр Терексай компаниясы Жалал-Абад облусу жана Чаткал районунун инфраструктурасын жакшыртууга салымын кошуп келүүдө. Ишкана 2019 жылы салык жана коомдук иштерге 1 миллиард 800 миллион сом которгон. Ал эми 2020 жылы болсо 270 миллион сом бөлүп берген. Жалпылап айтканда Кыргызстандын казынасына Этибакыр Терексай компаниясынан 2,1 миллиард сом киреше түшкөн. 1 kilo altın ürettik, %20'si direkt vergi olarak gidiyor. Hem de satıştan gidiyor bakın. Бул жерде алтын баасы менен байланыштуу салык системасы бар. Сиздерге мындай түшүндүрөйүн. 1 килограмм алтын кассак, анын 20% салыкка кетет. Ошондой эле саткандан кийин салык алынат. Менин мамлекетимде салыктын мындай түрү жок. Чыгымдарды чыгарып салгандан кийин киреше салыгы гана алынат. Бул жерде сатуудан салык алынат. Бул Кыргызстан үчүн артыкчылык десек болот. Чындыгында бул өлкө үчүн чоң экономикалык пайда алып келет. Askota gidiyor. Yani az önce de söyledim, gerçekten Kırgız devletine, Kırgız insanlarına ekonomik olarak çok büyük fayda sağlıyor. Дүйнөнү коронавирус илдети каптап, өлкө экономикалык жактан кыйналып турганда, Этибакыр Терексай компаниясы Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине 4 миллион сом каржылык колдоо көрсөткөн. Ошондой эле компания Кызыл Токой жана Чаткал районунун кире беришине пост куруп, жергиликтүү калкты керектүү жабдыктар жана тамак аш менен камсыздап турган. Жергиликтүү калктын коомдук жана майрамдык иш-чараларында Этибакыр Терексай компаниясы ар дайым ар тараптуу колдоп келатат. Ал жумушчулар айлыктарын убагында колуна алып, ийгилик көрсөткөндөрүнө атайын сый акчада берилип жатат. Этибакыр Терексай компаниясы келип, Терексайда иш мезгилин баштагандан бери эң чоң бир өзгөрүү бул Терексай аймагы дотациядан чыкты. Инфра курулуштар жаңы түшө баштады. Көп мындай больницаларыбызга, мектептерибизге, детсадтарга жардамдар боло баштады. Андан мынга чейинки өзү Кыргыз алтынын убагынан бери жергиликтүү элди автобус менен, бек автобус менен камсыз кылганда, ошол эле салттуу улап булар мурун иштөөчүлөр менен кошуп ташчу. Азыр жалгыз элдин өзүнө бир автобусту бөлүп коюшту. Иш менен камсыз болуу жагы. Азыр бүгүнкү күндө мен 1000ге жакын иштөөчү болсо, анын 70-80% жергиликтүү тургундар. Анын эсебинен биздин айыл өкмөттүн бюджети көтөрүлдү. Ошол иштеп аткан адамдардын эсебинен соцпакеттер төлөнө баштады. Булагендер жылына 15 миллион соцпакет кырылган. Бул фабрика курулганга чейин. Фабрика курулгандан кийин 20 миллиондон кем эмес деген келишимдер бар. Кудай буйрса фабрика ишке киргенден кийин биздин айылга жылына 20 миллиондон кем эмес соцпакет төлөп турат. Андан тышкары райондун өнүктүрүү фондуна болжол менен толук ишке киргенден кийин 150 миллион сомдой жылына киреше болот деген үмүттөрүбүз бар. Tabii ben bu gibi yerlerde daha önce de bulundum.
Мен мындай жерлерде буга чейин да болгом. Дүйнө көп өлкөлөрүндө, анын ичинен Түркияда ушул тармакта тажрыйба арттырдым. Негизи ген казуу көп каражатты талап кылган тармак. Терексай сыяктуу кичинекей бир айылга бүгүнкү күндө 100-150 миллион долларга жакын инвестиция салдык. Албетте, бул жерлер көзүңүз ишене албай турган даражада өзгөрөт, өнүгөт. Биз мындай өзгөрүүлөрдү Түркияда жасаганбыз. Бул жер кескин өзгөрөт. Мен бул жердин келечегин көрүп турам. Жергиликтүү эл жакшы акча таап баштаса, жашоосу özgöröt. Gelişme olacak. Ben görüyorum da zaten. İnsanlar daha iyi şartlarda yaşamak isterler. Evlerine ısıtma sistemleri falan bunları yapıyorlar. Эти Бакыр Терексай ишканасы ген иштетүү лицензиясын 2036 жылга чейин алган. Ал эми долбоордун изилдөөсү боюнча 15-20 жылга чейин туруктуу иш алып баруу каралган. Учурда бардык техникалар жана перспективдүү технологиялар ишке кирүү алдында турат. Компания салыктан тышкары генди изилдөө жана инфраструктураны жакшыртуу, жаңылоо үчүн 180 миллион доллар каражат сарптаган. Бул инвестиция менен компания Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп, заманбап технологиялар менен алтын казууга жакшы шарт түзүп жатат. Ал эми табиятка аяр мамиле компания үчүн баарынан маанилүү. Инновациялар менен технология өнүккөн заманда ген казууну да жөнгө салуу бул башкы максат. Түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң, маңдай жарык жаркырап. Мындан бир канча кылым мурун Куттуу билим чыгармасында айтылгандай, биздин билим бул технология менен иш алып баруу. Дүйнөлүк ген байлыктарды изилдөөдө жана иштетүүдө алдыңкы компаниялардын катарында болуу үчүн бизге талыкпаган эмгек жана көнөрбөс билим керек. Технология минута, секунда сайын алга жылып жатканда билимди тереңдетүү жана ген иштетүүнүн жаңы жолдорун изилдөө башкы максат. Биргеликте биздин күчүбүз, куттуу келечек Эти Бакыр Терексай менен.